Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly bir tuğanlar. Bugün 7-nji dars Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullah atandык al-hubbu fil Qur'an, Qur'andagy süýүү temasynda ötken sabakta insandan insan tuğanına bolgon süýүүsü, an Allah bolgon süýүүsünün bir mömösü degenbiz. Misal Allah Taala Qur'an-ı Kerimde estaizu billah innamal mu'minuna ihwa fa aslihu bayna akhawaykum. Момундар бири-бири менен бир тууган гана. Андыктан өзара бир туугандык мамилеңерди жакшырткыла деп Алла Таала момундар бири-бири менен бири-бирөөдөгү бир ата бир энеден төрөлгөндөй бир туугандай бир ынтымактуу болусун, бири-бирин кечире билүүсүн, бири-бири менен кандай абалда болбосун туугандык гана мамиледе калуусун буйруган. Ошондуктан жанакы Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахулла айтпадыбы? Кээ бирөөлөр айткандай мен дагы жаш кезимде жаңыдан ошол илим үйрөнүп келатканда ушундай деп түшүнүп алганмын. Иннамал муъминун ихва дегенде момундар гана бир тууган. Момундар гана бир тууган деп ушуну түшүнүп алгам. Көрсө, момундар бир тууган гана. Эми момундардын ортосундагы алака байланыш бир туугандык гана алака байланыш болуш керек экен аяттын уландысында. Андыктан фаслиху зата байна хавайкум өзара ага инилик бир туугандык мамилеңерди жакшырткыла деп. Ошого пайгамбарыбыз момундун момун менен 3 күндөн ашуун талашуусу бул адал эмес деп атат. Анан Аллах үчүн жаман көр, Аллах үчүн жакшы көрүү деген каякта калат десе, бул адамдын жеке затын эмес, анын кылган амалдарын жаман көрүү дейт. Анткени бардык пайгамбарлар өз коомуна даават кылганда ал бутпарас болгон, Кудайдан жок ачкан, Кудайды тааныбаган капир бир коомго даават кылганда, ошол коомуна эй коомум деп ошол коомуна болгон сүйүү менен, мээримдүүлүк менен, боорукерлик менен даават кылгандыгы маалым. Ошондуктан пайгамбарлардын бул методунан билинип турат, күнөө кылган адамдын жеке затын эмес, анын кылган кылыгын жаман көргөн дагы, бирок затына карата мээримдүүлүк менен мамиле кылган. Ошондуктан Лут алейхиссалам Куранда иннили амаликум минал калин, чындыгында мен силердин амалыңарды жаман көрдүм дейт. Болбосо бачабаздыкка түшкөн, жер бетинде эң биринчи жолу ошол жанакы бачабаздыкты баштаган бир коомуна кайрылып атат. Иннили заватикум минал калин деген жок дейт алым Мухаммад Рамазан Бути. Мен силердин затыңарды өзүңөрдү жек көрдүм дебестен амалыңарды жаман көрдүм деп, ошондо дагы пайгамбарлар жек көрүүсүн, жаман көрүүсүн алардын кылыктарына, амалдарына багыттап, жеке заттарына өздөрүнө болсо мээримдүүлүк менен мамиле кылган дейт. Анда жихад маселеси кандай болуп калат десе, жихад маселеси бул жерде адамдын кафыр болгондугу үчүн эмес, кафыр болгондугу үчүн шариатталган эмес, ошол кафырлыктан улам сага кол салгандыгы үчүн, өзүңдүн жаныңды сактап калыш үчүн, же болбосо сага кол салууну, сен өмүрүңө коркунуч туудурууга бир тактыйт, бир план иштеп чыгып аткандыктан ошону алдын алыш үчүн шариатталган нерсе деп айтылынды. Пайгамбардын өмүр баянында окуп көрө турган болсок, же алар кафырлар биринчи кол салгандыктан улам пайгамбарыбыз аларга каршы жооп бергенге туура келген, же болбосо чалгынчылар аркылуу алардын кол салууга даярданып жаткандыгын анык билген. Ошондуктан душманды үйүңдү тепселетип тосуп алгандан көрө көчөдөн тосуп чыгып арты көздөй качырган жакшы дегендей ушул өңүттөн улам болгон. Анан Алла Таала дагы Кур'ан-ы Каримде көптөгөн аяттарда мусулмандардын өзара бири-бири менен жакшы мамиледе болуусуна чакырып, хадиси кутсилерде дагы хаккот мухаббати лил мутавасилина фия, мен үчүн бири-бири менен алака байланыш түзүп, бири-биринин алакыбалын сурап тургандар, лил мутавазабирина фия, мен үчүн бири-бирин зыярат кылып тургандар, лил мутанасирин, бири-бирине жардам берип тургандар, лил мутахаббин, бири-бирин жакшы көргөндөр, лил мутабазирин, бири-биринин кем карчын түзөп, колунан келген бар аракетин кылып, ушундай бир жардам берип турган дарга менин махаббатым важип болду деп айтор момун мусулмандардын өзара бири-бири менен жакшы мамиледе болуусуна чакырып жатат, жана ага Кудай Таала ыраазы болуп жатат. Ошондуктан момундун момунго болгон жакшы мамилеси, жардамы бул ага болгон сүйүүсүнөн улам келип чыгат дейт Мухаммад Саид Рамазан айтпай, момунду жакшы көргөндө анан алакыбалын сурап турат, анын ден соолугун сурап турат, ага бир насихат айтып турат, ага бир бар жардамын кылып турат, ага зыярат кылып турат. Ушул бардыгы ушул
бири бири менен жолугуп турат дейт. Мунун баардыгы ошол бири бирин жакшы көргөндөн улам келип чыккан натыйжалар. Мунун баардыгы Аллах үчүн болгон махаббат дейт да. Анан Алла жолундагы, иман жолундагы бир момун мусулман болгон махаббатыңдын болуусун Кудай Таала талап кылып аткан болсо, анда Кудайдан алыс болгон, динден алыс болгон бир адамга дагы сенин мээримдүүлүк кылың, ал ошончолук дагы ага акылуу, ошого ал ылайык. Ошондуктан бардык пайгамбарлар аларга карата жакшы мамиледе, боорукерлик менен мамиле кылгандыктан коому ыйманга келип мусулман болду. Ошондуктан инсан менен ооба бир туугандык мамиле бар, эми ал өзүнчө чоң тема. Ал бир туугандык Кудай Тааланын мээримдүүлүгү менен байланган, аны үзгөн Кудайым аны менен мамилесин үзөт, аны бириктирген Кудай Тааланын мээримине алат. Ал өтө Алла Таала Курани Каримде тууганчылык мамилени үзүүдөн корккула деген, пайгамбарыбыз тууганчылык түзгөн адам бейишке кирбейт деген, тең тайлашкан тууган болбойт деген, мага берди мен ага берем, мага бербеди мен дагы бербейм, мага келбеди мен анда ага барбайм деп тең тайлашкан бул тууганчылыкка кирбейт. Тууганчылык сага бербесе дагы бересиң, келбесе дагы келесиң, барбаса дагы барасың, сенин мамилесин үзөтсө дагы мамилеңди байлайсың. Мына ошол тууганчылык деген пайгамбарыбыз. Андан кийинки анан жөнөкөй диндеги бир туугандыкта Кудай Таала айтып атат, момундар бири бири менен бир тууган гана. Яни урушуп кетип бири бири менен биротура бет карашпай калбасын. Биротура мамилесин үзүп салбасын. Эртең күнү бири бири менен душман болуп кетпесин. Анткени аятта айтып атат: "Иннамал муъминун ихва", момундар бири бири менен бир тууган гана. Андыктан бир туугандай болгула. Фаслиху зата ахавайна ахавайкум, бир агайындык мамилеге жакшырткыла. Ошого 3 күндөн ашуун талашканыңар жакшы эмес деп атат. Ошого бул экинчи мамиле. Анан үчүнчүсү, ал сени менен бир тууган дагы эмес, ал сени менен бир диндеги мусулман момун дагы эмес, Кудайдан алыс же бөтөн диндеги бир адам болушу мүмкүн, кафир болушу мүмкүн. Буга болгон мамиле кандайса, буну менен дагы сени менен бириктирген алага байланыштар бар. Ал инсан, сен дагы инсан дейт. Бардык инсандар бул Адам атадан тараган, Адам ата топурактан жаралган. Биздин акыр аягы барып пирамида ойдөнүгүбүзгө чыкканда атабыз бир, энебиз бир, инсандык байланыш байлап турат. Ааламда миллиондогон үммөт бар, миллиондогон жандыктар бар. Ошолордун арасынан ошол инсан болгондо сени менен бир байланышта байланып турат. Экинчиден, ал да Кудай Тааланын бир кулу, Кудай Тааланын пендеси, сен да Кудай Тааланын пендесисиң. Ал да Кудай Тааланын мүлкү, сен да Кудай Тааланын мүлкүсүң. Ушул байланыштан улам буга да Кудай Таала жакшы мамиледе болууну буйруйт. Ошондуктан пайгамбарлар кафир болгон коомуна эң бир мээримдүүлүк мамиле кылып, аналар иманга келип атпайбы? Анан ушундай сабак болгондо бирөө четтен чыгып айтат: "Анда Аллах үчүн жаман көрүү деген кандай, каякта калат? Бул кафир болуп атпайбы? Муну жаман көрүш керек го. Мунун өзүн жаман көрбө. Анын кылган амалын, кылган кылыгын жаман көр, а өзүн жакшы көр. Болбосо анда даваттын мүддөсү ишке ашпайт." Ошондуктан пайгамбарга айтып атат: "Эгерде сен катуу мүнөз, ташбор болонуңда, мына адамдар иман келтирбейт эле, тегерегин тарапка качып кетет эле" депчи. Анда мейли адамдын амалын жаман көрүш керек экен, өзүн жаман көрбөй, өзүн наоборот мээримдүүлүк кылып ооратыш керек экен. Анда жихад деген нерсе барбы? Биякта ал жихад деген нерсе, бул деген ал адам кафир болгондугу үчүн эмес дейт. Ал ошол сага кол салгандыгы үчүн, же болбосо кол салууну пландап аткандыктан, ошонун алдын ала чарасын көрүш үчүн шариатталган нерсе дейт. Болбосо шариатта Алла Таала эмне дейт? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Алла Таала силерге, диниңер үчүн силерге согуш ачпаган жана силерди эгемендүүлүгүңөргө коркунуч туудуруп, силерди жериңерден сүрүп чыгарбаган коомго, хотя кафирлар болсо дагы, антабаррухум, аларга жакшылык кылууңардан, тугситу илейхим, аларга адилеттүүлүк кылууңардан тыйбайт. Ал тескерисинче Алла Таала адилеттүүлүк кылгандарды жакшы көрөт деп атат. Башка бир аятта: "Катилуллазина юкатилукум", силер менен согушуп аткандар менен согушкула дейт. Вала таатаду, болбосо чектен чыкпагыла дейт. Силер менен согушпай элеби? Согушчага ою жокпу, планы жокпу, сага кара тузакты даярдаган жокпу, чуңкур казган жокпу? Анда вала таатаду, чектен чыкпагыла, кол салбагыла. Инналлаха ла юхиббул муътадин, Кудай Таала кол салгандарды, чектен чыккандарды жактырбайт деп атат. Бүгүнкү сабак болсо инсандын дүйнө кооздуктарына болгон, дүйнөнүн жыргалчылыктарына болгон махаббатындагы Алла үчүн болгон махаббат десе болобу деген темада. Тигини го түшүндүк. Кудай Тааланы талап кылат экен, ошондуктан ага болгон махаббатың Кудай Таалага болгон махаббатыңдын мөмөсү экен. Дүйнөнүн кооздуктарына болгон махаббатың бул дагы Аллага болгон махаббатыңдын мөмөсү деп ушинтип койсо болобу десе, бүгүнкү тема ошол тууралуу болуп атат.
Буга дагы биз Кур'ан-ы Каримден жооп ала алабыз. Алла Тааланын Кур'андагы баяндарына карасак, бул дүйнөнүн жыргалчылыктарына жипсиз кадалып калуудан, ага байланып калуудан, ага биротоло минип таянып алуудан тыйып аткандыгын көрөбүз. Канчалык Кур'ан аяттерин излесек дагы Кур'анда сен дүйнөгө болгон кадалып байланып калууңду, биротоло кучактап, мээңден кетип биротоло дүйнөнү ашык болуп сүйүп калууңду бир мактаган, жактаган бир аятты таппайсың дейт да. Тескерисинче, жүрөгүңдө дүйнөгө болгон махабатка бир форточка ачып койбогун деп аткан. Эскерт артынан эскертүү, тыйуу артынан тыйуу, дүйнөнүн жыргалчылыктарына, кооздуктарына биротоло жипсиз байланып калбагын деп эскертүүлөрдү берип атканын көрөсүң дейт. Бирок бул сабактын этегинде да келет. Сен мурдакы сабактарында айтпадың белең, зуйина линнас, адамдардын жүрөктөрүнө дүйнөгө болгон кооз, дүйнөнүн жыргалчылыктарына болгон, сулуулуктарына болгон, көркөмдүктөрүнө болгон сүйүү жүрөккө табият болуп салынды дебедиң белең. Анын каякта калат деген суроо болушу мүмкүн. Ага жооп келет иншалла. Айтор Кур'анда аяттарды карасаң, баардыгы ошо дүйнөнү сүйүп калбагыла деп эскертип аткан болот. Мисалы алардын бири астагиду билла ла ягурруннака тaqallubul лазина кафару фил билад. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, капырлардын акчалары көп болгондуктан жер шаарында шаарларды кыдырып сайраңдап жүргөнү сени алаксытып койбосун. Сен алдап койбосун, кызыктырып койбосун. Матаун колил, ал кафырлардын дүйнөдө көрүп аткан жыргалчылыктары өтө аз бир жыргалчылык. Сумама вахум, соң эртең алардын баш калкалап мекендеп жашай турган жери жаханнам тозок болот. Ва бисал михат, ал кандай гана жаман жай, жашай турган жай. Дагы бир аятта карасак, астайду билла кул матау дунья колил вал ахирату хайрун лиман иттака ва ла тузламуна фатила. Айткын, бул дүйнөнүн жыргалчылыктары өтө аз. Ал эми акырет болсо бул жакшыраак. Бирок ким үчүн? Кудайдан корккондор үчүн акырет жакшыраак. Вала тузламуна фатила. Акыретте силер фатилчелик дагы зулумдук кылынбайт силерге. Фатил деген жанакы финик жеп атпайсызбы? Ороз айында көчү көп жеп калган. Финик жеп атканда баягы данек финик эти түгөнүп, анан данектин сыртында жука бир чел кабык бар го, салафанчик деп алган. Ошону айтат. Ошончолук өлчөмдө Кудай тилерге зулумдук кылбайт дейт. Чаңчалык амал кылсаң, ошол чаңчалык амалыңа да Кудай Таала сыйлыгын берип, ушундай силердин Кудай Таала бир амалыңарды жеп калып, азыраак сооп берип коюп, ушундай андай болбойт силерге дейт да. Кудай Тааланын бул чексиз адилеттүүлүгү. Ошондой эле башка бир аятта астагиду билла ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Пайгамбарга кайрылып атат. Пайгамбар болгон кайрылуу жалпы анын үммөтүнө болгон кайрылуу. Көздөрүңдү биз аларга неаматтандырып берген бул дүйнөнүн кооздуктарына салбагын дейт. Эми бул кафырларга түрлөп берген бул дүйнөнүн кооздуктарына сен көзүңдү салбагын. Биз аларга бул дүйнөдөгү жыргалчылыктарды, мал байлыктарды биз аларды сынаш үчүн берген элек негизинде. Ал эми эгеңдин сен үчүн болгон ырыскысы жакшыраак дагы. Бүгүнкү күндө кафырлар неаматтанылып жаткан жакшылыктардан жакшыраак дагы жана түбөлүктүү дагы дейт. Пайгамбарга келип сахабалар: "Я Расулалла, карасаңыз, сиз деген ааламдын мырзасысыз, сиз үчүн Кур'ан түшкөн, ал бул. Мына караңыз, Персиянын чоңун караңыз, мамыктарга жазданып, винодон ичип, муну ошондой болуп жатат. Ирандын чоңун караңыз, аны караңыз, муну караңыз, сиз деле кичине" деп боор ачып пендечилик кылат да. Пайгамбарыбыз өтө бир аскеттик, жөнөкөй жупунулук жашоону тандаган го. Ошого пайгамбар айтып атат, алардын дүйнөдө жашап көрүп аткан жыргалчылыктарынан эгеңдин сага бере турган акыреттеги сыйлыгы түбөлүктүү дагы, жанагы дагы жакшыраак дагы. Ошондой эле башка бир аяттарда астайду билла ва маутиту мин шайин фаматаул хаятид дунья ва зинатуга. Бул дүйнөдө силерге кандай гана нерсе берилген болсо, бул дүйнөнүн убактылуу бир жыргалчылыгы гана жана кооздугу гана. Ва ма индаллахи хайру ва абqa. Ал эми Алланын даргөйүндөгү бериле турган нерсе, акыреттеги бериле турган сый жакшылыктар бул жакшыраак дагы жана түбөлүктүүрөөк дагы. Афала тaqilun, акыл жүгүртпөйсүңөр деп ошого окшогон бир канча аяттарда бул дүйнөнүн жыргалчылыктары убактылуу гана, аз гана, бүгүн бар эртең жок, акыреттин жыргалчылыктары чыныгы бактылуулук, чыныгы рахат деп бул дүйнөнүн кооздуктарына байланып калбаганга чакырып жатып атат. Бул аяттарды карай турган болсок, жана ошого окшогон көптөгөн аяттарда. Эми ушул кайталанган эскертүүлөрдөн талап кылынган нерсе ушул болуп атат.
ушулбу дейт. Инсан бул дүйнөнүн жыргалчылыктары менен болгон алака байланышын, яни бул дүйнөнүн мал байлык, бала чака, эгин тегин, үй жай, тамак аш деги эле койчу, дүйнөдөгү бул дүйнөнүн бүт комфорт, жыргалчылыктары менен алака байланышын биротоло үзүп салышты бул аяттар талап кылып жатабы бизден деп суроо коюп атат да. Бул аяттын эгер сыртын карай турган болсок, сырткы маанисин карай турган болсок, сырттан караганда ооба бул дүйнө менен болгон алака байланышты үзгүн дегендей бир чакырык болуп атат дейт да. Бирок ошол эле мезгилде Куранда башка бир тайпадагы аяттар бар дейт. Ал аяттарда тескерисинче бул дүйнөнүн кооздуктары менен иш алып барууга чакырып аткан болот. Бул дүйнөнүн көркөмдүктөрү менен, бул дүйнөнүн неаматтары менен кандай гана нерсе болбосун, жердин астында кен байлыктан тартат, асмандагы эмнеге чейин болсун, ошолор менен иш алып барууга чакырып аткан аяттар бар. Эми мисалы алардын бири астайди эле экинчи тайпадагы, экинчи характердеги аяттарда мындай деп кетип атат. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Айткын, Аллах Таала пенделери үчүн чыгарып койгон көркөмдүктөрдү жана пенделери үчүн чыгарып койгон эң таза, эң сонун ырыскыларды ким арам кылат? Кудай Таала аны пенделерим колдонсун, пенделерим убайын көрсүн, пенделерим жыргасын деп, пенделерим үчүн деп Кудай Таала бул кылып койгон бул дүйнөнүн кооздуктарын жана эң көркөм ырыскыларды аны ким арам кылат деп атат да. Айткын, ал бул дүйнөнүн кооздуктары, жыргалчылыктары ыймандуулар үчүн негизинде. Негизинде булар үчүн, булардын убайы менен ыймансыздар да колдонот экен да. Ошондуктан ыймандуулар ак последний ыйманды өлгөндө кыямат башталып атпайбы? Болду жо. Насчет ыймандуулар жашап жүргөн да. Акыркы ыймандуу адам бул жаштан кеткенде кыямат башталарын баардыгыбыз кыяматтын акыркы белгилеринен билип угуп жүрөбүз. Холисата ямал кыямат күнү таза гана ыймандуулардыкы дейт. Тойибаттар, эң көркөм ырыскылар, зыйнат, кооздуктар кыямат күнү бир гана ыймандууларга дейт. Бул дүйнөдө ыймандуулар үчүн аслында первостепенно алар үчүн берилген, анан булардын артынан булардын убайын көрүп, анан ыймансыздар да жашайт деп атат да. Бул аятта карасак Кудай Таала бул дүйнөнүн жыргалчылыктарын колдонгула, эмне силер үчүн, силер убайын көрсүн деп жараттым дегенде аят болуп атат. Ошондой эле мүнөздөгү бир аят астайди биле куваллази халака лакум ма фил арди жамия. Мына бул жерде ал зат силер үчүн жер бетиндеги бардык нерселерди силер үчүн жараткан деп атат. Алла Таала бизге кайрылып, эй пенделерим, мына жер бетиндеги астын үстүндөгү бардык нерселерди мен силер үчүн деп, бул жердеги лакум дегенде лам тамгасы бул ламыр ихтисос, тек гана силердин пайдаңар үчүн, силер убайын көрсүн деп, силер жыргасын деп, силер жашоодо такыйк асбаби рохойхи жашооңордун комфортун, жашооңордун роскошун, жашооңордун жакшынакай бир жакшы жашоону камсыздап алсын деп биз силерге жараттык деп атпайбы? Бүгүнкү күндө мусулмандар болсун деле, момун болсо деле ким жүдөгөн жашоону каалайт? Тыңыраак душубуз болушун каалайбыз, тыңыраак туалет болушун, тыңыраак кухня болушун каалайбыз, бөлмөнүн кенен болушун каалайбыз. Деги эле ким жашоосунун комфорт болушун, жашоосунун менменден аалым болсун, олуя болсун, жашаган үйүн караңыз. Мисалычы. Ошондуктан шариятыбызда мындай бир тың жашоодон, жакшы жашоодон тыйбайт. Маселе кийин кетип жатат. Ошондой эле башка бир аятта я юхалладина аману ла тухарриму таййибати ма халаллаху лакум. Эй имандуулар, Алла Таала силерге адал кылып койгон эң көркөм таза ырыскыларды силер арам кылбагыла дейт. Ошондуктан ал-хакимияту лилла акидада ушундай эреже бар бизде. Хакимия бир гана Алла Таалага тандык. Өкүмдарлык Кудай Таалага тандык. Өкүмдарлык дегенде адал бир нерсени адал деш, арам деш бул Кудай Таалага гана тандык нерсе. Кудай Тааланын арам дегенин адал дегенин арам деш, бул уже куфр болуп калат. Ошондуктан Кудай Таала силерге адал кылып койгон эң көркөм нерселерди силер арам кылбагыла деп атат да. Эми бул эки тайпадагы аяттардын башын кантип шайкеш келтиребиз? Анткени биз билебиз, жаратуучубуз Алла Тааланын сөзү Куран бул карама каршы болуудан, эки чекейликтен аруу, таза. Кудай Тааланын кабарлары бири-бири менен ушундай бир гармония, бири-бири менен дал келет. Эч качан Алла Тааланын сөзү бири-бирине карама каршы келбейт. Эми кантип инсан
терең якын келтирди. Бул дүйнө деген матаун батыл, бүгүн бар эртең жок боло турган бир нерсе турбайбы? Зиллун заил, азыр кетип кала турган көлөкө сыяктуу турбайбы? Кетип кала турган көлөкө сыяктуу ошондой эле болуп атат негизичи. Көлөкөдөй эле кетип калат турбайбы? Ушундай бир кыял, бир жомок турбайбы? Ага алданбаш керек болгон бир кыял, бир жомок турбайбы? Көргөн түш турбайбы? Түш сыяктуу кетип калат турбайбы бул дүйнө деп ушинтип ишенип туруп, анан ошол эле мезгилде анын жыргалчылыктардын артынан кайра кантип кууп кетет дейт да. Жыргалчылыктардын артынан кайра кантип ээрчип кетет дейт. Анан ошол азыр эле ишенип, бул түш сыяктуу, бул бүгүн бар эртең жок, закым сыяктуу деп турган кайра анын артынан ээрчип кеткенде кандай болуп калат? Бүгүнкү күндө ушундай бир чоң үйлөрдү куруп аткандыгы, ушундай бир гүлдөп жаткан, жашыл болгон бакчаларды куруп жаткандыгы кандай болуп калат десе, жооп бул жерде ачык айкын жана даана Курандын аяттарын тафсирлөөдө жана Курандын максаттарын түшүнүүдөгү ыкманы билген адам үчүн дейт. Курандын аяттарын тафсирлөөнүн методикасын жана анын максаттарын түшүнүүдөгү манхажды, методиканы жакшы билген адам үчүн бул сырттан карап атканда эки ачеке болгон нерсе ачык айкын жана даана эле нерсе болот дейт. Бул жерде ошол Курандын тафсириндеги манхаж, методикалардын эрежелеринин бир көрүнүктүү бир эрежеси ушундай экен. Ушундай бир эки аят келип калганда, ушул жерге келгенде биз биринчи тайпадагы аяттарды экинчи тайпадагы аяттардын нурунун негизинде тафсирлейт экенбиз да. Ошондуктан биринчи тайпадагы аяттын өзүн экинчи тайпадагы аятка назар салбастан, ага байланыштырбастан тафсирлеш бул туура эмес болуп калат дейт. Экөөнү шайкеш келтириш керек, Кудай Тааланын сөздөрүндө карамаштуулук жок да. Демек, бул жерде биринчи тайпадагы аяттар дүйнөгө байланба деп атат. Экинчи тайпадагы аяттар болсо наоборот дүйнө менен иш алып бар. Сен үчүн жаратып атпаймынбы деп атат да. Ошол эки аят тең биргеликте айтайын деп турган мааниси, инсан бул дүйнөдөгү жашоосундагы зарылчылыктар болот, жашообузда муктаждыктар болот, анан жашообузда көркөмдүктөр болот. Зарылчылыктарсыз жашай албайбыз. Нан, токоч, суу дегендей, кийим дегендей муктаждыктар бар. Аларды эми жүдөп калабыз, ал жок. Бирок зарылчылыктагыдай ансыз жашоо мүмкүн эмес болгон нерсе. Анан зарылчылык, андан кийин муктаждык, андан кийин тахсиният, мындай жашооңду көркөмдөй турган, кооздой турган, комфорт кыла турган бир нерселер даража кетет. Ушул 3 этаптагы жашообуздун себептерин түзгөн нерселер менен алака байланышты түзөбүз. Ошону түзүп атканда кандай өңүттө түзөбүз? Ошого милдеттүү бир кызматкер сыяктуу гана, күнүмдүк турмуштагы бир ишкер адам сыяктуу гана мамиле кылабыз. Ошого жоопкерчиликти сезүү менен мамиле кылабыз, ага байланып албастан, ага ачкөздүк менен ага ашык болуп калбастан, жанага байланып калбастан, кызматкер катары, ошол бир жумушубуз катары иш алып барабыз. Ал эми бул жерден ошол биринчи талап, бул жерден фатадулу алейхи тойфату саният мин аят. Демек, ушу биринчи талап аяттын экинчи тайпасындагы аяттар ушуну талап кылып атат, дүйнө менен иш алып бар деп атат. Экинчи тайпадагы аяттар, дүйнөнү силер үчүн жараттым, силердин пайдаңар үчүн жараттым дегенде экинчи тайпадагы аяттар дүйнө менен иш алып баргын, дүйнөдө өзүңдү бир кызматкер сезгин, Кудай Таала тараптан бир милдетиң бар, жумушуң бар, ошол жумуштун үстүнө дайындалган бир кызматкер катары сезгин, жоопкерчиликти сезип, ошону курал катары колдонгун деп атат. Ал эми экинчи талап болсо бул жерден أما المطلب الأول فتدل عليه طائفة ثانية من الآيات وأما المطلب الثاني وهو مطلب تحذيري فتدل عليه طائفة الأولى منها. Кыскасы бул жерде эки талап болуп атат. Биринчи талап дүйнө менен иш алып бар деп атат. Кызматкер катары сага жүктөлгөн иштин үстүнөн чыгып, аманаттыңды сезип, милдетиңди аткаргын деп атат. Экинчиси ошол милдетиңди аткарып атып, аны сүйүп калбагын, ага ашык болуп, ага байланып калбагын деп атат. Биринчи талапты экинчи тайпадагы аяттар түшүндүрүп атат. Экинчи талапты болсо биринчи тайпадагы аяттар түшүндүрүп атат. Кичине мындай зигзаг кылып коюптур да бул жерденчи. Эми бул маани качан ишке ашат? Биринчи жанакы дүйнөгө жүрөгүң байланып калбасын,
деген э, дегендин ролун ошо биринчи тайпадагы аяттар ишке ашырат да. Дүйнө деген ушундай, бүгүн бар, эртең жок деп. Ошентип анан баягы пенде бул дүйнө менен алака байланыш кылууда жүрөгүндөн баягы дүйнөгө болгон махабатты кичине бир аз бери чыгарып, жүрөгүнүн тетиги борборунда бул дүйнөнүн жакшылык, бул дүйнөнүн жыргалчылыктары мындай арзыбай тургандай жыргалчылык экен, ага алданып калыш өтө кооптуу экен. Ага алданып калыш менен мамлекеттер ураган экен. Ага алданып калыш менен дүйнөнү сүйүп калыш менен династиялар, империялар таркаланган экен. Дагы кийин айтат бияктачы. Баардык ошол бул үммөттүн талкалоонусунун башаты дүйнөнү сүйүп калуудан деген го. Негизи эле адамзаттын ак карасына карабай баардык империялар тарыхын алып карай турган болсок, ошол ылдыйдан тарта жогоруга чейин өзгөчө бийликтегилер дүйнөгө ашык болуп, элди унутуп, жеке кызыкчылыгы болуп калганда, мамлекет талкаланганда, ушул эскертүүлөрдү, ушул иммунитетти биринчи тайпадагы аяттар берет дейт. Анан кийин кантип түшүндүрөт? Мисалы мындай деп айтат. Алла Тааланын пенделер болгон кайрылуусун караса, ушундай бир түрдүү ыкмалар менен дүйнөдөн жиркенип жаткан болот. Мисалы, анын көз алдында жаркырап жаткан бул дүйнө, анын нафсисин лаззатын жага турган бир жыргалчылыктар, бул дүйнөнүн убактылуу бир коозу, убактылуу бир жыргалчылыктары, булар бир гана саробун батил. Бул мындай ишенбеш керек болгон жалган закым, жалган мираж, жалган сароб, орусча мираж деп коет, кыргызча закым деп коет. Баягы жайдын күндөрү кетип баратканда асфальттан алыстан жылжып мондай жаан суу болуп көрүнөт, жакындап барсаң эчтеке жок. Чөлдө ысык күндөр алыстан жылжып суу болуп көрүнөт, закым болуп барсаң эчтеке. Бул дүйнөдө ошондой закым сыяктуу. Чындап эле Алла Таала акыретти түбөлүктүү деп атпайбы? Түбөлүктүүлүккө триллиард кандай цифраны койсоң дагы цифралар түбөнөт, бирок түбөлүктүүлүккө чек жок да. Ошол түбөлүктүүлүктүн алдында бул дүйнөдөгү 30, 40, 50, 60, 70, 80 жылдык өмүр чындап эле закым сыяктуу, ченеликсиз нерсе болуп атпайбы? Өтүп кете турган көлөкө сыяктуу. Мына 34кө бардым, 34 жылдык өмүрүм мындай көлөкөдө эле өтүп кетти. Көчөөн эле кичинекей бала элем дегендей, хаялын бир өтүп кете турган бир элестетип кое турган бир кыял, фантазия сыяктуу өтүп кетет бул дүйнө. Анда качпагы бир түш сыяктуу. Түш көрөсүң, ойгонсоң эле эчтеке жок. Ушундай дүйнө өтүп кетет деп, ушундай характерде баягы биринчи тайпадагы аяттар мунун эмесин алат да, кепилдигин алат. Муну бизге кой, биз момундун жүрөгүндө дүйнөгө болгон алака байланышты үзөбүз деп, бул жоопкерчиликти биринчи тайпадагы аяттар алат дейт. Ошентип бул дүйнөнүн жыргалчылыктарына таянып албагын, ага алданып калбагын деп, анан ушул аяттар менен момундун жүрөгүндө бир дүйнөгө карата алданып калуудан болгон бир иммунитет пайда болгондон кийин, анан бул дүйнөнүн эч кандай бир тузактарына түшпөй тургандай, бул дүйнөнүн азгырыктарына түшпөй тургандай, ага ачкөздүк менен ашык болуп калуунун туткунунан азат болгондон кийин, بل سيجد نفسه مدفوعا إلى الإدبار عنها وإلى نفض يديه منها يقينا منه بكلام الله وتأثرا منه بتشبيع الله له. Алла Таалан ушинтип жийиркентисүү менен бул дүйнө деген ушундай арзыбайт, убактылуу гана деп, жана ошол нерселер менен анан бул дүйнөгө мындай бир жүрөгүндө бир неме бир аз сууйт. Алака байланыш бир аз мындай бир басаңдайт. Анан момун даяр болуп калгандан кийин, анан Кудай Тааланын кийинки немеси келет, кайрылуусу келет дагы. Эми пендем, эми дүйнө менен иш алып бар. Эми пендем бюджетти жакшылап иштетип, балык шаарын өнүктүр, мамлекетти өнүктүр. Мынау зекеттин акчасын эми ишенем мен сага, эми жакшы эле даяр болуп калдың, эми уурдап албай, кымтып албай мынаны элдерге бөлүштүрүп бер деп, анан биягы анан экинчи кайрылуу келет. Анан Кудай Таала бул дүйнөнү иштетүүгө, бул дүйнөнү колдонууга буйруйт. Эмне себептен? Ли имаратул ард, жерди өнүктүргүн, адамзаттын жашоосун гүлдөткүн. Иншаил муштамар инсанили салим, бул саламаттуу болгон инсанияттын саламаттуу бир коомчулугун түптөгүн деп анан кайрылат.
Кудай Таала сенин мойнуңа жүктөгөн милдеттин үстүнөн чыгууда бул дүйнөнү унаа катары колдонгун деп буйрук берет. Ооба, пайгамбар ушундай тарбиялады, мына сахабалар ушундай тарбиялабадыбы? 23 тарбиялады, 5 менен, тозок менен, ыйман акыйкаттарын айтып тарбиялады. Анан кийинки баягы сахабалар ким болду? Аким болду. Айыл өкмөт болду. Ал сахабалар целый бир мамлекеттерге башчы болуп калды. Амр ибн Ас барып Египеттин башчысы болуп калды. Иран, Шам мамлекеттери, Палестина, Сирия, Ливан бүт мусулмандардын колдорунан өттү. Атүгүл. Но ошондо баягы сахабалар барганда кандай иш алып барды? Карсаң, сахабалардын өмүр баянын карсаң, өзү килеген бир шаар, район, областта чоң, бирок бир эле кат кийими бар. Адамдар келип аттанды. Азирет Умар ар бир жерге губернаторлорду шайлап туруп, артынан деген чалгынчылар жөнөткөн да, кандай иштеп атат карагын депчи. Чалгынчылар келсе, аттанат, кээ бирде чыкпай калат. Азирет Умар сурайт, кээ бир күндөр чыкпайт экенсиң эл алдына десе, момундардын бир мен бир эле кат кийимим бар дейт. Аны жууганда тиги бир жумада бир жолу жууйм дейт. Ал курганга чейин эшикке чыга албай калам дейт. Көрдүңбү? Булар уже жүрөгүн даярдап туруп, анан эл башына жөнөткөндө булар бюджетти жебей, жан дили менен элди өнүктүрүш үчүн, мамлекетти өнүктүрүш үчүн иш алып барган. Муну сахабалардын жашоосунан көрө алабыз да. Анан бул дүйнөнү мындай Алланын ыраачысына жете турган бир унаа катары колдонгон, ошентип бул дүйнөнүн нерселерине, жыргалчылыктарына, курал жарактарына ушундай өңүттө жүздөнөт. Ага бир буйрулган кызматчы катары гана. Аны кылбайт деле болчу өзү. Болгону кызматчы болуп дайындалып калды, ошол иштин үстүнөн чыгыш керек болду. Ошол кызматчы болуп дайындалган бир ишкер катары, кызматчы катары гана иш алып барат. Аны сүйүп, мен ушуну кылайынчы деп барып бир жармашкан адам сыяктуу иш алып барбайт. Ошентип бул ошондо дагы бул ишти иш жүзүнө өтөөрдө жигердүүлүк менен иш өттү. Хотя өзү ошол учурдан мындай бир акча уурдап байып кетпесе дагы, бирок негедир жигердүүлүк менен иш кылып атат да. Анткени себеби бул билип атат Аллах үчүн кылып аткандыгы, буйрулгандыгы. Анткени Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде биз силерди жер бетин гүлдөтүү үчүн жараттык, халифа кылдык деген да, орун басар кылдык деген да. Жер бетинде адамзаттын жашоосун эң бир көркөм абалга алып келүүңөр үчүн деп. Таухид кандай эле, таухид биздин максатыбыз болгондой эле, бул Аллахтын алдында, пенделердин алдында биздин максатыбыз жер бетин жакшынакай бул гүлдөтүп өстүрүш. Бул Куранда Кудай Тааланын максаты истиамар дейт да, абад кылыш да, даватта абад кылыш керек дейт го. Ошол абад кылыш үчүн дагы биз жөнөтүлгөнбүз да. Анан бул жолдо ошол жанакы дүйнөнү мындай бир курал катары, бир ортомчу катары колдонот, максатты өтөш үчүн. Бирок ошондо дагы адамзаттын нафсисинде бир нерсе калат да. Робот сыяктуу да болуп кетпейт да анда дагычы. По-любому болбой эле пендебиз да. Ошондо дагы бул жерде пенденин, ооба дейт, адамдын нафсисинин шааны деген арабча сөз, кыргыз тилинде колдонулат, орусча натурасы. Качан дүйнөнүн лаззаттуу нерселерин татканда, даамдап көргөндө, анын таттуу экендигин көргөндө, аны жактырат. Жактыргандан кийин ага байланат. Анан ага байлангандан кийин пикири чачырайт, акылынын туруктуулугу кете баштайт уже. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мамлекетибиздин жакшы иштөөсү менен канчалган чиновниктер жегендиги үчүн, пара алгандыгы үчүн кармалып калып атат. Акылында ошол болбойт экендиги, элдин рызкы экендиги, ал экен, бул экен, арам экендиги айтор дей койчу. Биягынан да болсун, закон жагынан болсун, шарият жагынан да болбойт экенин билбейт беле? Билет эле да. Бирок жүрөк башка, мурда айтканбыз, бул акыл башка, бул жүрөк башка дегенбиз. Мухаммад Сайд Рамазан Бутужудун сабактарында айткан, бул акыл деген нур сыяктуу, машинанын фарасы сыяктуу деген. Алдыда деген каякта чуңкур бар, каякта оңго кетиш керек, каякта солго кетиш керек экенин көргөзүп берет. Ошого сени түрткөн бул жүрөк деген. Ошондуктан баягы маалымат акыл деле калып кете турган болсо, жүрөккө жетпей турган болсо, бул анда пайдасыз болуп калат экен.
Акыл ошол акылдагы маалымат жүрөккө барыш үчүн айтканбыз. Ал үчүн адам ошол зикир кылып, намаз окуп, Кудай Тааланы таанып, ушундай бир мээнет кылыш керек. Болбосо маалымат бойдон калып кетет. Бирок бул нерсе азыр жогоруда айткан нерсе. Бул дүйнөнүн жыргалчылыктарын татканда таттуу экенин көргөндөн ага байлангандан кийин анан уже акылдын таразасы бузулат, ошо пикири чачырайт. Бирок бул кимге байланыштуу? Бул дүйнөнүн акыйкатын түшүнбөгөн адамга байланыштуу. Дүйнөнүн акыйкатын түшүнбөгөн, жогорудагы аятта айтылгандай дүйнөнүн чыныгы сутун билбеген адам көбүнчө ушул нерсеге кармалат да. Ва кыйматул мукада аллати фиха же болбосо түшүнсө дагы билсе дагы эмне ишеничсиз бир башка бир булактан билип алган. Мындай бир жакшы түшүндүрүп берген эмес, бир ишеничсиз чыныгы бир булагынан билген эмес да, дүйнөнүн чыныгы жүзүн акыйкатын бир философтордун пикири менен, бир акындардын пикири менен дүйнө ушундай деп билип алган, бирок акыйкатта дүйнөнүн кандай экенин Куран айтып берет да, ал тарбияны эмес, башка бир булактан алып дүйнөнүн кандай экенин билсе дагы, бирок ушундай жолго барат. Же болбосо билсе дагы мындай акыл менен эле билип койгон, сезимдерине орун берген эмес. Баягы ушундай турбай деп, бирок жүрөгүнө барып жайгашкан эмес. Мына ошондой учурда гана адам ушундай бир кооптуу бир нерсе жаралат да. Бирок Кудай Тааланын Курандагы кайрылуусу, бул жерде эгерде Алланын барлыгына бирине иман келтирген адам болгон болсо, Куран Алланын сөзү деп иман келтирген адам болгон болсо, анда мындай адамга Кудай Тааланын баяны кайрылганда анын акылына да кайрылат, сезимдерине да кайрылат. Анын акылынан дагы орун алат, сезиминен дагы орун алат деп атат. Имандуу адам, Кудай Таала бар, бир деп Аллага терең иман келтирген, Куран Алланын сөзү деп иман келтирген адамга Курандагы кайрылуу анын барып туруп жүрөгүнөн дагы, сезимдеринен дагы орун алат, анын акылынан дагы орун алат дейт да. Эгерде Аллага иман келтирбеген болбосо, анда ошондуктан мындай адам Кудай Тааланын ушундай тарбиялык ыкмасы менен, түрлүү тарбиялык ыкмасы менен бул дүйнө канчалык жыргалчылыктар менен кайнабасын, лаззаттары менен канчалык бул дүйнө шаттанбасын, ар бир акылдуу адам билет, бул дүйнө хилмин юшака янкодия, бүтүп кала турган түш сыяктуу. Бул дүйнө бүтүп кала турган түш сыяктуу. Мисалы мен ажоо болсом, мисалы Аскар Акаев ажоо болду, Бакиев ажоо болду, Сооронбай Жээнбеков ага чейин дагы канчалар ажоо болду. Бирок үй бүлөсү аралашып кетти, ал бул тигил. Убакыт өттү. Түш сыяктуу, анын бийлиги түш сыяктуу болуп калды. Бирок учурдагы биздин ажоолорубуз Аллага шүгүр жакшы деп атат. Жакшы деп кое турган болсочу, Кыргызстандын тарыхында калып кетет да. Кыргызстандын тарыхында калып кетет. Кыяматта адилеттүү падышалардын катарында эң чоң даражаларга ээ болот. Муну менен түш сыяктуу жок болуп кете турган нерсени салыштырып болбойт да. Тарыхта калып кетесиң да. Баягы Ибрахим алейхи тарыхта калып кетүү бул бар. Ибрахим алейхиссалам айтат: Робби хабли хукман ва алхикни бис солихин. О жараткан эгем, мага данышмандуулукту бер. Мени солих адамдардын катарына кош. Важалли лисана сидкин фил ахирин. О Кудай, мен өтүп кеткенден кийинки урпактарым мени чындык менен эскере турган болсун. О мында ушундай эле жакшы, Алла ыраазы болсун деп чындык менен, жакшылык менен эскере турган болсун деп атат да. Анан бул дүйнөнүн жыргалчылыктары кекиктен кармай турган бир камок сыяктуу экендигин билиш керек дейт. Эгерде арам жол менен боло турган болсо. Анан бул дүйнөнүн жыргалчылыктарына кызыккан ар бир адам унутпаш керек ушул нерсени. Бул күндөн кийинки күндү кичине көтөрүп, кичине назарды арыраак кылып карап көрүш керек деп атат да. Мындай бир бутуңдун алдындагы жерде карай бер, ар жакты кичине карап кой деп атат. Бул күндүн эртеңин бир карап койгун дейт. Бул дүйнөнүн жыргалчылыктары бүткөндөн кийин бул дүйнөнү эгерде жалпы инсанияттын
пайдасын ишке ашырыш үчүн курал кылып колдонгон болсоң бул дүйнөдө, Кудай Таалага ыраазы болгон таризде колдоно турган болсоң, эртең сен үчүн бул кылган жакшылыгың үчүн нафсилер жактыра турган, көздөр сүйүнө турган жыргалчылыктар болот. Болгондо дагы түбөлүктүү дүйнөдө бүтпөй турган жана ла татахаввал анха өзгөрбөй турган, жаштыктан карылыкка өзгөрбөй турган, оорудан десоолуктан ооруга өзгөрбөй турган, бир мартабадан түшпөй турган, негатив жок болгон. Вамтазул яума айюхал мужримун дейт. Эй имандуулар, эй имансыздар, кафыр, эй имансыздар, момундардан бөлүнгүлө. Ажырагыла дегенде не только имандуу менен имансыздар эмес, негатив бүт атомдордон бери бөлүнүп кетет дейт го. Бүт негативдин баары тозокту көздөй, бияктын баары бейишти. Ошондуктан бейиште өлүм деген жок, микроб деген жок, кир деген жок, ыпластык деген жок. Атүгүл улусу уят жок, азважы мутаххара, таптаза болгон аялдар дейт. Ал эми тозокто бүт баары негатив. Суу сап, канды кыйналып атат, ичейин десе кайнаган суу. Ушул кыйналганда муздак салкындачы элек шамал десе кайнак ысык шамал. Курсак ачкандан жей калайын десе одуракай жаман бир тамак, жата калайын десе жериң ысык, жөлөнө калайын десең дубалың ысык. Айтор бүт баары негатив да ушундай. Ошондуктан мындай ажыратылган, таза, түбөлүктүү бир жайда бул дүйнөдөгү кылган жакшылыгы үчүн ушундай нерселер болот. Эгерде Аллага ыйман келтирген адам Кудай Тааланын бул көргөзмөсүнө ой жүгүртө турган болсо, Кудай Тааланын ошол акылына жана сезимдерине кайрылган көргөзмөлөрүнө карап кете турган болсо, анда ал ушундай бир иммунитетке ээ болот. Ал иммунитет аны сезимдердин туткунуна түшүп калуусунан сактайт дагы, бул дүйнөнүн жыргалчылыктарына, бул дүйнөнүн азгырыктарына түшүп калуудан коргой турган бир иммунитет анда пайда болот дагы. Анан канчалык бул дүйнөнүн жыргалчылыктарын ал татса дагы, мындай болгондон кийин ал деле момун болгондон кийин ал деле тарта, ал деле жыргайт, ал деле бул дүйнөнүн адал болгон чөйрөсүндө өзүнүн үлүшүн алат, эс алат. Ким эле азыр анчалык аскеттик жашоо образын карманып атат. Баардыгынан баш тартып, жок мен карандай чай менен кара токошум жасайм деп, чоң кичинекейи баары эле бул дүйнөнүн жыргалчылыктарын көрүп атпайбы? Бирок бирок кандай болгон күндө дагы бул дүйнөнүн жыргалчылыктары алыстан ага жаркылдасын, жакындан ага жаркылдасын, канчалык сезимдерине келип ал тийсе дагы, анын сезимдери, анын пикирлери каякты көздөй жүздөнүп турган болот? Иля наимил хакикийил акбар. Улуу болгон, хакикий болгон, чыныгы болгон Кудай Таала ага убада кылган неаматтарга пикири жана сезимдери жүздөнүп турган болот. Баягы Тажикстандын президенти неме кылып коюптур. Жанагы ондай мөмө жемиштерден сат кылып жасайт жылдачы. Анан президенттер чакырып калган бир видеосу бар го. Укмуш силер деле көрсөңөр керек. Тиги бакыт досум зато бейиш эмес деп коюптур да комментарийгечи. Зато бейиш эмес да дегендей, момун адам бул дүйнөдө канчалык комфортко кирип атса дагы, канчалык момун болуп туруп деле адал чөйрөдө жыргап атса деле, бирок по-любому акыреттин алдында эчтеке эмес деп биротоло ага монтип сезимдери менен чөгүп кетпей, мындай пикири тиякта турат да. Акырет бар, түбөлүк бар, анын алдында бул эч нерсе эмес деп болбой эле пикири жана сезимдери Алла убада кылган чоң болгон, улуу болгон чыныгы неаматка жүздөнүп турган болот. Дайым анын нафсиси Кудай Таала аны сүйүндүрүп, бир сүйүнчү, периштелер сүйүнчүлөп тосуп алат, ошол күндө болгон болот дейт да анын нафсиси. Мына анын пикири мына Астайзибилла хада яумукум лади кунтум туадун, периштелер келгиле, мына бул силерге убада кылынган күн деп бейиштен тосуп алгандачы. Хаза яумукум лади кунтум туадун, силерге убада кылынган күн ушул күн, келиңиздер деп, ошол күнгө анын пикири жана сезимдери багытталып турган болот. Бул дүйнөнүн жыргалчылыктарын канчалык колдонуп аткан болсо дагы биротоло ага чөгүп, ага кирип кетпейт деп атат да. Эмнеге айтып атат? Анткени себеби Куранда да аяттар бар го. Бир тууган агайыны бирөө ошол
бирөөтө эле чөгүп кетет да, айтат: "Эй, кичине арактан берек болсо, бул деген меники" дейт. Бул түбөлүктүү дейт да. Байке кой, бул дүйнөдө баары өтөт. Койчу айным ай. Бейишиң болсо, Кудайым мага бул дүйнөдө берип атабы мынанчаны? Значит, мени жакшы көргөн үчүн берип атат. Мага мен Кудайга менин бир жерим жагат. Ошон үчүн Кудайым мага бул нерсени берип атат. А мен акыретке ишенбейм. Акырет боло турган болсо дагы, акыретте мага Кудайым мындан да көбүн берет. Так как биякта мынча берип атат, значит мени жакшы көрөт экен деп, Кудай Тааланын ага болгон жакшы көрүүсүн, андагы комфорт, байлыкка байлап алган да. Хадистерде бар го, Алла Таала ким жакшы көрсө ага динден терең түшүнүк берет дейт да. Сага байлыктын келүүсү Кудай сени жакшы көргөндүн, жаман көргөндүн белгиси эмес. Кимдир бирөөгө сый, кимдир бирөөгө истидроч, кимдир бирөөгө фитна болуп калышы мүмкүн. Бул Каф сүрөсүндөгү окуя да. Демек, ушул даярдыктын алдында, ушундай даяр болуп калгандан кийин анан ага убакыт келет дагы, анан Кудай Тааланын экинчи тайпасындагы аяттар келет анан. Даяр болуп калгандан кийин пайгамбарыбыз кандайда сахабаларды даярдады 23 жыл. Алар даярдалгандан кийин пайгамбарлар алардын чар тарабына таркап кетти. Анан ошондо аяттын экинчи тайпасындагы аяттар келет дагы. Анан бул дүйнө менен иш алып бар. Гүлдөтүш керек, экономиканы өстүрүш керек, электричествону өндүрүш керек, импорт экспортты өстүрүш керек, мамлекетти бутка тургузуш керек, пенсияны көбөйтүш керек, мугалимдердин айлыгын жакшыртыш керек, бала бакчалардын сапатын жакшыртыш керек, реформа кылыш керек деп ушундай буйруктар бар да. Эмне бул дүйнөдө эмне акырет үчүн келдик, Кудайга сыйынган келдик деп үңкүрлөргө кирип эле ошол жерде жатып алыш керекпи, мисалы. Ошондуктан анан биринчи мындай өңүттө даярдап туруп, анан Кудай Тааланын экинчи тайпасындагы аяттар келет дагы. Анан бул дүйнөнүн анан базарларын кыдыргын, бул дүйнөнүн тиричилигин аралашкын, сүңгүп киргин деп чакырат дагы. Бирок кандай сезимдер менен кирет? Уже иммунитет, сезимдери, пикири уже иммунитет алган абалда кирет дагы. Мындай учурда бул адам бир жерде башчы болуп калуусунан коркунуч туулбайт. Эртең күнү башыбыз үстүнөн бир бюджетти карап калса, казынаны карап калса, бул адамдан бир коркпойбуз дегендейчи. Бизди сатып ийбейт, биздин эгемендүүлүктү сатып ийбейт, жерибизди сатып ийбейт дегендей, динибизди сатып ийбейт дегендей. Болсо байланып кала турган болсо Кудай сактасын, ал элининчи жерин деле сатып ийет, динин деле сатып ийет да, мисалычы. Кафырлар келип туруп, чолчоон акчаны берип туруп, мына законду киргизип кой десе, ал закон биздин иманыбызга терс келсе киргизип кое берет да, мисалычы. Иннага ошондо дүйнө менен ошо практиковать этет. Ушунда кандай өңүттө практиковать этет? Дүйнө менен ал-хаким. Дүйнөгө уже дүйнө ага өкүмдарлык кылбай, ал дүйнөгө өкүмдарлык кылып анан иш алып барып баштайт да. Ошондуктан карабайсыңбы? Азирети Умар радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын алган, Курандан алган тарбия менен падыша болуп туруп, президент эмес, халифа болуп туруп, 20га жакын мамлекеттин үстүнөн караган бир халифа болуп туруп, келип туруп бир досунан карыз акча сурап атат. Тиги таң калып атат: бюджет сиздин колдо го десе, эртең өлүп калсам, бюджетте бүт үммөттүн акысы бар дейт. Мен аны менен кантип эсептешем дейт. Сени менен эсептешкен оңойбу же бүтүндөй үммөт менен эсептешкен оңойбу деп келип андан акча карызга сурап атат. Бир досу келип туруп жеке иштери менен келдим десе, баягын өчүрүп атат чыракты. Эмнеге өчүрдүң десе, бул деген бюджеттин лампочкасы, бюджеттин май чырагы. Бюджеттин май чырагы бюджеттин иштерине корош керек. Сен жеке мен менен дос катары келдиң, буга жеке деп өзүнүн жеке неме май чырагын чыгарып атат да. Мына ошондо анан момун адам анан дүйнөгө өкүмдарлык кылуу менен иш алып барат. Дүйнө сага өкүмдарлык кылуу менен иш алып барсаң да болду. Сенин кыйраганың эчтеке эмес, элди кыйратасың. Өзүң болуп калсаң үй бүлөңдү кыйратасың, айылыбызда чоң болсоң айылды кыйратасың, областка чоң болсоң областты кыйратасың, мамлекет чоң болсоң мамлекет, империя болсо империяны талкалайсың. Ушундай да. Анан ошентип анан бул дүйнө менен иш алып барат. Ушундай бир низам муаян, дайындуу бир жол менен Кудай Таала түзүп берген мамлекеттин мыйзамы менен димна худуден марсума тизилген бир системадан чыкпай, мен ажа усулля хадафин алин мукаддас улуу болгон бир максатка жетиш үчүн элге кызмат кылыш, элдин пайгамбар силердин эң жакшыңар үммөткө пайдаңар тийген деп атпайбы? Ошондуктан мага окшогон бирөөнүн 5 убак пардан тышкары 1000 ирет 100 000 ирет нафил намаз окугандан көрүп, эл башында турган бир мэрдин адилеттүү бир чечим андан жакшыраак деген хадистер бар. Анткени мен нафил намаздын мен үчүн эле, силер үчүн бир тиын пайдасы жок. Бирок анын адилеттүү бир чечими, адилеттүү бир иши жалпы элдин пайдасында да. Анан
Ошентип ушундай болгон абалда дүйнө аны мас кыла албайт, дүйнө аны өзүнө кызматчы кылып албайт, дүйнө аны алсыратып, аны соолутуп, аны өлтүрүп сала албайт. Мына Кудай Тааланын улуу тарбиялык мааниси ушул эки аят сырттан караганда бири бири менен карама каршы келип калганда, ушул эки аят бири бири менен ушундай бир жолукканда, сырттан караганда биринчиси дүйнөнүн өтө бир арзыбай тургандыгын, омал төкмө экендигин, бүгүн бар эртең жок экендигин, ага алданып калып, ага сүйөнүп алып, ага деп мындай эскертиш менен анан ага сени даярдап туруп, экинчиси анан муну менен иш алып баргын, мындан өлүшүңдү алгын, жоопкерчиликтен качпагын, адамдардан жоопкерчиликтин үстүнөн качып, тиги үңкүргө барып, үңкүрденип үкүндөн баягы жоопкерчиликтен качып, мындай бир жоопкерчиликтен качат да, чындап эле бул эл үстүнөн башчы болуш деген, бул деген кызматчы болуш деген сөз да. Баягы мурда туура эмес түшүнсө керек, баягы Советтер Союзунда дебейинчи, баягы эгер адамда жин жок болсо, мындай чоң болуш дегенди, мындай сен чоңсуң, адамдар сага кул, эң майлуу сүтүнү сен жейсиң, төрдөсүн отурасың деп ушундай бир түшүнөт да. Адамдар кийин ыйман менен динге келип түшүнүп калды, бул эл үстүнөн башкарма болуш деген сөз, бул деген элдин грубо айтканда малайы болот деген сөз да, кызматчы болот деген сөз. Баягы Саидул ком ходимухум, коомдун мырзасы, коомдун кызматчысы дейт. Баягы жерде мындай жоопкерчиликтей, санаа, кайгы, ошонун баарын көтөрүш керек. Бир үй бүлөдө аялымдын, балаларымдын жоопкерчилигин көтөрүш канча, анан жалпы элдин жоопкерчилигин көтөрүш канча да. Ошондуктан Азирети Умар жоопкерчиликтен качып неметип атпайбы, халифа болбойм деп атат да. Азирети Абу Бакыр болсо аны көндүрө албай убары. Экөөнүн ортосунда узун бир неме болот. Дебат болот десек болот да. Азирети Абу Бакыр болосуң дейт, Азирети Умар болбойм дейт. Ар ким өзүнүн далилин айтат. Азирети Умар мен андай, мен мындай, мен кополмун, адамдар мени жактырбайт. Анан Азирети Абу Бакыр чечимдик кылып, аягында Азирети Умарды жеңет да. Азирети Умар башын жылкыйтып, даяр болуп калат, макул эми болсо болоюн деп калат да. Анан бирок дейт да, мен мүнөзүмдү өтө катаал деп, анан мусулмандар көнбөй коет койсо, Азирети Абу Бакыр айтат, сен макулсуң да, көндүң да дейт. Ооба көндүм. Сен көнсөң, анда болду, дөңдөн ашып кетиппиз дейт да. Дөңгө чыгып, уже ашып турбуз дейт, биягы накат дейт да. Адамдын макул болгондугу, дөңгө макул болгондугу, чечим чыгаргандыгы дөңгө чыккандыгы экен да. Эң татаал жол ошол экен да. Адамдын макул болгондугучу. Кылгысы келбеген 1000 шылтоо деп ошон үчүн айткан эмес да бир кыздарчы. Адам макул болду, чечим чыгарды, бия оңой эле экен да. Ошондуктан анын макул болгондугун Азирети Абу Бакыр ташбих кылып, биз уже дөңгө чыгып алып бир чокуга жетиппиз дейт да. Сен макул болсоң эле болду дейт да, биягы уже накат деп атат да. Ошентип анан ал эми биринчи тайпадагы аяттар, ошо дүйнөгө байланып калба деген аяттар адамдын нафсисин болсо бул дүйнөгө байланып калуудан тазалайт, бул дүйнөгө алданып калуудан тазалайт. Экинчи тайпадагы аяттар болсо ошол нафсинин тузактарынан амандыкта болгон, акылдын далилдери менен нурланган бир жолдо анан бул дүйнө менен иш алып барууда мындай жакшы бир жолго салып берет деп атат да. Анан кайсыл пункт менен башкарылат дейт. Кайсы жак менен ошо экинчи тайпадагы аяттар адамды биринчи тайпадагы аят даярдады. Дүйнөгө болгон кызыкчылыгын бир аз басаңдатты, алданып калбагын деди. Анан экинчи тайпадагы аяттар дүйнө менен иш алып барууга салганда кайсыл багыттан салат дейт? Дүйнөгө иш алып барганда сезимдериңдин жетекчилиги менен иш алып барбагын. Сезимдердин жетекчилиги менен иш алып бара турган болсоң, анда кыйрайсың. Акылыңдын жетекчилиги менен, диндин жетекчилиги менен иш алып баргын деп жолго салат да. Анткени биз буга чейин да айтылган, психологияда деле айтылат, эгерде адамдын сезимдери акылын башкара турган болсо, уже зыян болот да. Анткени себеби ошондуктан айтылат да, сот ачуусу келип турганда чечим чыгарганга болбойт. Неге? Анткени себеби сезимдери акылын басып, бул трезвый состояниеде эмес, уже бул адилетсиз чечим чыгарганда да. Ошондуктан ла якды коди вахува годбан дейт. Вахува шабан, вахува атшан, вахува ал суусап турганда, курсак ачып турганда, ачууланып турганда чечим чыгарбасын дейт шариятта мисалы. Ошондуктан баягы немеде
бир хикаяда келет да, ошол бир аалым бар экен, аялы өтө начар экен, кулктун өзү начар экен, ажаан экен, өзү ушундай ажайып киши экен, окуучулар келип таң калат экен, эми жеңебиздин кулктун өзү маалым, кантип жакшы оңуз улантып келесиз, таң калабыз. Айтат, мен үйлөнгөн күнү көчөгөнүн артынан чечим чыгарганмын дейт. Эми аялым менен договор түзгөнмүн, келишим түзгөнмүн дейт. Алтыным ар адамда ар кыял, ал кыялды ким тыяр? Менде да кыял бар, сенде да кыял бар. Биз жансыз бир таш жыгач эмеспиз, сезим бар болбой эле. Мен ачуум келет, ачуум келгенде мен уже жин болуп калам. Билгин уже мен ачуум келди, мен уже акылыман айрылдым, уже жиндимин, мага тең келбейт. Ошентип мен ачуум келгенде аялым мага тең келбейт, анын ачуусу келгенде мен ага тең келбейм. Ушинтип жашообуз бир калыпка түшүп келатат дейт да. Ошондуктан көп жаман натыйжалар ошол сезимдер акылды башкарып ийгенде болот экен. Түрмөгө эле барып туруп эле бир эгерде неме статистика чыгарып көрө турган болсокчу, байке неге түшүп калгансыз десе, ачуум менен чабып ийгем, ачуум менен сайып ийгем, ачуум менен антип ийгем. Жөнөкөй тапсызылган аялдар өзлөрүнүн күйөөлөрүнүн ачуусу менен чабып ийген, бирөөнүн ачуусу менен сайып ийген. Ачуу себептүү көптөгөн адамдар түрмөгө түшүп калган. Көпчүлүгү ачуунун айынан болот. Сезимдер акылды башкарганда апаат жаралат экен, балээ жаралат экен да. Ошондуктан акыл негизи сезимдерди башкарып туруш керек экен да. Бирок кандай болгон күндө дагы маал менен мындай окуялар болуп турат. Ошондуктан жаңылбастак, мүдүлбөстүк болбойт дейт. Ошондуктан баягы улуу бир аалымдын дуасы бар. О Алла, жүрөктөрүбүздү нафсибизге, акылыбызды табитибизге, рухубузду денебизге башкар. Рухубузду денебизге башкаруучу, жүрөгүбүздү акылыбызга башкаруу, акылдарыбызды сезимдерибизге башкаруучу кыл деген, Бирок сен бул жерде мынтип алышың, айтышың мүмкүн дейт да. Эми ошол буга чейин жанакы Кудай Таала момундар менен мусулмандар арасында жакшы мамиледе бол деген чакырыктарынан улам ошол бир тууганың менен же диндеги бир тууганың менен же инсанияттагы бирөө менен кылган жакшы мамилең Кудай Таалага болгон сүйүүңдүн бир мөмөсү катары эсептелгендей, бул дүйнөнү деле сүйүп туруп, анан Кудайга болгон сүйүүмдүн бул мөмөсү, Кудайды сүйгөн үчүн дүйнөнү сүйүп атам деп койсок болобу деп сен айтышың мүмкүн дейт. Мен жооп катары айтамын дейт. Инсан менен инсан тууган ортосунда алардын башын бириктире турган орток бир байланыштар бар дейт. Кудай Таалага кул болушта, Кудай Тааланын пендеси болушта, же болбосо бир динде, бир жолдо, бир багытта, бир пайгамбардын артынан кетип бараткандыктан бирин башын бириктирген нерселер бар дейт да. Ал эми инсан менен дүйнө жашоосунун ортосунда мындай байланыш жок дейт. Инсандын жүрөгү менен бул дүйнөнүн жыргалчыларынын ортосунда бир гана күрөш болот дейт. Анткени инсандын жүрөгү Кудай Тааланы сүйүш үчүн жаралган. Анткени себеби Бадиу Заман Саид Нурсиев айтып атпайбы? Алла Таала адамдын жүрөгүнө ушундай бир чексиз сүйүүгө болгон сүйүүнүн тенденциясын берген дейт. Сен Lexus'un бар, мисалы, сенде Lexus 570 бар, $100,000. Анан сен $10,000 саткан караа көрөсүңбү? 100,000 наркы ылайык болбосо сен ыраазы болбойсуң. Анын сыңарындай сен жүрөгүңдөгү болгон сүйүүнүн тенденциясы өтө бийик экен, ал толук кемел болгон, чексиз болгон Аллах Тааланы сүйүүгө жаралган экен да. Анан ошол сүйүүнү сен закымдай болуп өтүп кете турган, түз сыяктуу өтүп кете турган дүйнөнүн коздуктарына бере турган болсоң, ал бүгүн сүйүп, эртең жакшы көрбөй, муну сүйүп кайра ушинтип изденип жүрө берет да. Изденип, кыйналып, кысталып жүрө берет, аягында суицид болуп өлүп калгандар да ошондон улам да. Анткени себеби бул жүрөктүн деңгээлиндеги сүйүүнүн ээсин таппагандыктан ал сени издетет. Бул эмес турбай депчи. Ибрахим алейхиссаламды изденип атпайбы? Мен өзгөрүп кеткендерди сүйбөйм. Мен турук нерсени, мен ушу жылдыз менен Кудайым болуш керек. Жок, бул батып кетти, бул өзгөрүп кетет экен, жаккан жок мага. Бул ай дагы жагат, ушу ай чоңураак экен. Жок, бул дагы өзгөрүп кетти, жок, сүйбөй калдым. Бул күн, бул чоңураак экен. Эми бул чындап айтканда Ибрахим алейхиссалам жаш кезинде тавхидти билген, коомун тарбиялап атат да. Коомуна үйрөтүп атат да, методиканы үйрөтүп атат да. Анан жок, мага мындай өзгөрбөй турган туруктуу нерсе керек деп атат да. Ал бир гана Кудай Таала да. Бир гана Кудай Таала, ал өзгөрүлбөс, ушундай бул туруктуу зат. Мына ошол жүрөк, ошол Алла Таалага жүздөнөт. Дүйнөдө ошол жүрөктөн орун алганга аракет кылат экен да. Орун алганга аракет кылат, ошондон ортодон күрөш пайда болот экен дагы. Качан анан дүйнөгө болгон сүйүү,
жүрөктөгү Аллага арналган сүйүүнүн ордун басып алганда, бул жерден чоң апаат балелер башталат анан. Дүйнө деп ал канча өзүнүн бактысына канча балта чапкан аз келгенсип, дүйнөнү сүйгөндөн улам канча бүгүнкү күндө көп кылмыштын баардыгы ошондон улам келип чыгып атат да. Арзыбаган нерсе үчүн бирөө-бирөөнү атып салып атат, арзыбаган нерсе үчүн бирөө-бирөөнү өлтүрүп, арзыбаган нерсе бирөө-бирөөнү асып кетип атат. Койчу дей койчу. Демек, бул жерден эми ошондой болсо дагы, ошондой болгон, жүрөк Алла Тааланы сүйүүгө ылайыкташкан, дүйнөнү сүйбеш керек деп миң айткан күндө деле по-любому жүрөктө мындай болсо дагы дүйнөгө болгон сүйүү бар экени бул кашкайган чындык. Аны мен дагы силер дагы аябай жакшы билебиз. Ошондуктан Кудай Таала ошондой болсо дагы инсандын жүрөгүндө кичинекей бир бурч калтырып койгон, кичинекей бир орун калтырып койгон, бул дүйнөнүн адал чөйрөсүндөгү кооздуктарына болгон сүйүүгө бир орун калтырып койгон. Андай сүйүүнүн болуусу айып эмес. Жектелбейт дагы. Бирок кандай шарт менен? Качан ошол сүйүү Кудай Тааланын сүйүүсү менен монда карама каршы келип калганда, Кудайга болгон сүйүүң дүйнөгө болгон сүйүүдөн үстөн болсун. Кудай Таала болгон сүйүүң дүйнөгө болгон сүйүүңдү контролдой турган, башкара турган болуп калсын деп Астайзы билен мына аятта айтып атат. Бутпарастар Кудайдан өзгө бут сөлөкөттөрдү, таштарды Кудай кылып алышты. Юхиббунахум, аларды сүйөт, ошол бут таштарын сүйүп, ошон үчүн согушуп, ошол үчүн өлүп берип атпайбы? Пайгамбар эмнеге согушуп атат? Ошол бут сөлөкөттөрүн коргойм деп согушуп атпайбы? Биздин ата баба сыйынып келген таштар депчи. Ал үчүн мал жанынан айырылып атпайбы? Кахуббил, Алланы сүйгөндөй сүйөт дейт ошол бут сөлөкөт идолдарды дейт. Валлазина амана ашадду хубба лилла, бирок имандуулардын Аллага болгон сүйүүсү булардыкынан күчтүүрөөк дейт. Баарынан күчтүү. Имандуулардын Аллага болгон сүйүүсү баарынан күчтүүрөөк деп атат да. Демек, имандуулар Аллахты гана сүйөт дебестен, Аллага болгон сүйүүсү күчтүүрөөк дегени, тигини деле тиги болгондо деле сүйүүдөн орун бар, бирок Аллага болгон сүйүүсү күчтүүрөөк деп атат да. Ошондой эле ушул мазмунда дагы башка бир аяттарда قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Тауба сүрөсү. Бул баягы Мединадан Меккеге көчкөндө анча мынчасы ушул жердеги менен комфорт болгон үйүмдү кантип таштап кетем я? Жакшынакай курма бакчамды кантип таштап кетем я? Тетиги тууган уруктарымды кантип таштап кетем я? Деп ошол дүйнөгө болгон жыргалчылыктарына болгон сүйүүсүнөн улам пайгамбарыбыз менен биргеликте Мединага журт которбой, хижра кылбай калып кеткен адамдар болгон. Ошолор кайрылып айтып атат. Айткын, эгерде силердин аталарыңар, балдарыңар, бир туугандарыңар, аялдарыңар, тууган уруктарыңар, тапкан байлыктарыңар, токтоп калуусунан корккон бизнесиңер, өзүңөргө жаккан үй жайыңар силерге Аллахтан, анын элчисинен, анын жолунда жихад кылуудан сүйүктүүрөөк болгон болсо, жакшы көрөсүз, жакшы көрөт экен Кудай Таала, мындай иштери жакшы көрөт экен, маалым, табигый нерсе, аны жектеген жок. Бирок маселе Алладан, анын элчисинен, анын жолунда жихад кылуудан дагы өтүп сүйүктүүрөөк болуп кете турган болсо, ордун алмашып кала турган болсо, биринчи аятта айтылгандай өзү бияга күчтүүрөөк болуш керек эле. Анда фатараббас, анда ошондо отура бергиле анда. Хатта яти Аллах биамри, Кудай Таала жазасын силерге алып келгенге чейин ошондо отура бергиле деп атат. Демек, ушул эки аяттардан карай турган болсок, Алла Таала пенделеринин алардын нафсилеринде дүйнөгө болгон махабат, дүйнөнүн кооздуктарына болгон нафсилериндеги махабатты жектеп аткан жок, ага мындай бир мусамаха кылып макул, эми бул өзүм койгом аны. Деп да, бурда аятта айтпадык белек. Алла Таала мындай бул дүйнөнү такыр эле сүйбөй койгун десе, аны Алла өзү берген бир табигат да. Анан кантип пенделер мен силердин жүрөгүңөргө ага карата симпатияны берип туруп, анан кайра андай кылбагыла деп карама каршы айтайын дегенде айткан аяттар бар. Ошондуктан бул жерде Алла такун илейхил хакимет ала авамирилляхи ва шарайи, бул дүйнөгө болгон пенденин сүйүүсү Кудай Тааланын буйруктарына, шариятына өкүмдар болуп албаш керек. Өзүңө болгон сүйүүң,
Мен намаз окусам бетимди пудрай албай калат экенмин. Намаз окуганда деген тырмакты боебош керек турбайбы? Тырмактан дарат өтпөй калат турбайбы? Деп ошол тырмагындагы сулук үчүн намаз окуя коесуң, Кудай сакта. Мен тиги кирпигимди чаптабай койсом, кирпик намаз окуш үчүн кирпигимди чаптабашым керек турбайбы? Кирпик чаптагандай бияктан деген гусулдарат өтпөй калат турбайбы деп, балким кимдир бирөө ошол бетине болгон косметиканын сулуугунан ушул үчүн намаз окуй коюшу мүмкүн. Кимдир бирөө мен кооз кийине албай калат экенмин деп намаз окуй койгон болушу мүмкүн. Мен арак иче албай калат экенмин, досторум барды, кайфажорлор, алар менен жыргап сауналарга барып, кыздарга барып арак иче албай калат экенмин деп намаз окуй. Ошентип ушундай үмүт болуп калбасын дейт. Кудай Тааланын өкүмдөрүнө, Кудай Тааланын шариятын башкарып ала тургандай дүйнөнү сүйүп калбагын деп атат. Бирок качан инсандын Алла Таала болгон ыйманы толук кемели болгондо, бышканда, Кудай Таалага болгон анын кулчулугу бышып жетилип, ушундай кулчулуктун Кудай Таала болгон жалбарган, ушундай бир Кудайга жалбарыш менен руханий лаззат алган, ушундай бир боек менен боелуп кала турган болсо дейт. Анда мындай учурда адамдын жүрөгүчү дүйнөгө биротоло байланбай калат дейт. Бул адам мындай адам дейт. Уруксааттын чегинен ар жака өтүп кетет дейт. Кудай Таала уруксат кылат да, пендем негизи желательно дүйнөнү такыр сүйбөй койгонуң дурус. Бирок мен ал сезимди өзүм салгам, сүйсөң макул, бирок момундай болгон шарт менен деп атпайбы? Анан пенде кулчулук менен ушундай жуурулушуп Кудай Таала өтө жакындагандачы, бул уруксат чөйрөсүнөн өтүп кетип, азиметке өтүп алат экен да. Биротоло дүйнөдөн жүзүнүз керек экен. Мен баягы китептерди окуп, азыркы заман эми бул менин катачылыгым, анткени себеби адамдар бузулду десе, силер айткыла дейт, ошол адам өзү бузулду дейт да. Адамдар бузулуп кетти азыр деп аткан болсо, ошол адамдын өзү бузулду дейт да пайгамбарыбызчы. Баягы биз айтып калабыз эми, азыркы заманда ушундай болду, фитна болду, ал болду, бул көз сакташ кыйын болду, ооз тамак сакташ кыйын болду. Азыр мурдагыдай олуялар аз бул деп айтып калганыбыз, ушундай ойлоп койчумун да, пендечилик кылыпчы. Баягы андай адамдар китепте эле болсо керек, илгери болгон болсо керек. Эми азыр Халид Эртугрул деген жазуучу бар. Түркиялык. Көзү тирүү. 1956-жылы төрөлгөн да. Ошонун 8 китебин окуп бүттүм. Жанаан деген болгон окуялар. Реалдуулукта болгонго өзү кириш сөзүн айтат. Мен муну шедевр болсун деп кооздоп, анан өзгөртүп, анан монтип, көбөртүп жабып атканым жок. Как они болгон окуялардан алынганда, Жанаан деген эмгек бар, мисалы китеби бар, бир кыздын өмүрү тууралуу. Асел деген, соңку деп, өзүн издеген аял, өзүн тапкан аял, өзүн издеген адам, сүйгөн жүрөк кандай болот, ыйманга сусаган жигит. Көпчүлүгү эмес, ооба, дээрлик 100% экен, 100% өткөн чагында атеисттик, анархисттик тарбияга малынып калган, бул дүйнөдө бир келесиң, жыргаган, кайфажор болгон деп ушундай бир идеология менен тарбияланып, жаштыгын болгон бузукулук менен өткөргөн адамдар. Кийин Кудай Тааланын неаматы менен өтө жакшы мугалимдерге, жакшы даватчыларга, жакшы насаатчыларга, жакшы адамдарга туш болуп калып, алардын жигердүү, туруктуу, ар дайымкы эмгеги менен, хадис айтылган зыярат кылуусу менен, насихат айтып туруусу менен, алар боорукердүү подход кылуусу менен алар ыйманга келет, динге келет. Динге келгенден кийин баягылардын кылган ибадаттарын көрсөң, руханий макамдардын абалдарын көрсөң, олуй болуп кетишкен. Түштөрүн көрсөң, алардын кереметтерин көрсөң, таң каласың да. Таң каласың, ушундай да адамдар болобу дейсиң да. Такыр эле бул дүйнө менен алакасын көрсө, чындап эле Алла Таала ушундай сүйгөн адам, акырет пайгамбарыбызды сүйгөн адам, акырет журтка жүзөм кылган адам, мындайчы. Баягы Курандын, хадистин насихаттары акылынан өтүп, сезимдерине чейин, жүрөктөрүнө чейин барып сиңген адам чындап эле китептеги адам болуп чыгып калат экен да. Ошондой болуп калат экен да. Бул китептин авторунун өзү деле, мисалы, канча мүмкүнчүлүк болуп тур, мен деген падышанын өзүнүн кол астында болгон чоң мүмкүнчүлүктөр болгон экен, канча сунуштар болуп тур, өмүрүнө бир машина алып өтүптүр. Шейит болуп өлтүрүшпөдү муну. Өлтүргөндө небереси айтат, небереси Махмуд деген алым жигит экен, ал дагы. Чоң атамдын артынан мурас катары
Ошол жардырылганда костюм шымын чөнтөгүндө бөлкөгө деген нан какча калыптыр дейт. Башка эчтеке жок. Ушундай адам болот экен көрсө. Убакыт бүтүп калдыбы? Анда кийинкисинде уланталы, бул жерде бүтө албайт экенбиз. 3 бетте калган экен. Иншалла эмки сабакта улайбыз. Субханакаллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсун.